Айт намазы Ош шаарындагы 47, облустагы 425 мечитте окулду. Өлкөгө тынчтык, өсүп-өнүгүү, береке тиленип бата кылынды. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев айт намазын жамаат менен бирге шаардагы Аль-Бухари жамааттык Алай мечитинде окуду. Ал жергиликтүү элди жана жалпы кыргызстандыктарды айт майрамы менен куттуктап, эли жерибизге тынчтык каалады. Алай мечитинде окулган айт намазга 5000ден ашуун эл келди. Жалпы эле айт намазга чогулгандардын коопсуздугу эске алынып, Ош шаарындагы мечиттерге жакынкы унаа жолдор жабылган, коомдук тартип толугу менен сакталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы мечиттерге келген айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турду. Шаардыктардын жана шаар конокторунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул күнү коомдук транспорттарда штаттык режимде иш алып барууда. Айт намазы окулуп бүткөндөн кийин Алай мечитинин жаңы имаратынын долбоору тааныштырылды. 44 соту хаянтка салынуучу жаңы мечит 5000 адамга ылайыкташтырылат. Мечит демөөрчүлөр тарабынан акысыз курулары айтылды. Эмне жардам керек болсо биз бүт жагынан беребиз деп тапшырмалар берилди. Кудай буйрса ушу Ош шаарыбызда да абдан кооз, ушу динибизге кызмат кылган инсандардын жардамы менен мындай бир мыкты мечит, мына Бишкектеги мечиттей эле курулуп атат. Анан жана мечиттин ичинде да айтып өттүм. Муну биздин өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлерибиздин колдоосу менен болуп атканы ал да абдан кубандырат. Чоң рахмат. Бардыңыздарды бүгүнкү айтыңыздар маалек болсун. Бүгүн айт бул эми мусулманчылыкта эң биздин майрамыбыз ушул айт майрамда. Аябай жакшы тосонго аракет кылабыз. Колдон келишинче туугандарыбызды кубантабыз, балдарыбызды кубантабыз, өзүбүздү кубантабыз дегендей бүгүнкү айтыңыздар баарыңыздарга маалек болсун. Ушул шаардын дагы бир сүйүнүчкү жери ушул мечит кайрадан жаңыланып башка түшө турган болду, жаңы мечит болуп. Ушул кубанычтуу баягы кош майрам деп коет. Жакшы айт майрамына кошо иши дагы бир жаңылык болгону, ушул жаңы заманбап мечит түшө турган болуп, ошого бата берилди. Жалпы элибизди айт майрамы менен куттуктайбыз.